Ролик Түштүк Кореяда эмгектенип жүргөн Кубанычбек аттуу мекендешибиз тарабынан каржыланды. Талаа арыстаны Жалалыддин Мангуберди. Кармашта Жалалыддин Хорезмшахтын өтө курч болгондугун алыстан карап турган Чыңгызхан: "Аттиң, менин да Жалалыддин сыяктуу уулум болсо кана" деп өкүнөт. Жалалыддин аларды карап туруп: "Менин милдетим жеңиш эмес, согушуш" деп катуу айтат. Жалалыддин Хорезмшах монголдорду жеңсе боло тургандыгын далилдеген баатыр. 13 кылымдын башы. Орта Азияда мусулмандар чоң коркунчка кептелген кыйчалыш мезгил. Бул коркунчка каршы туруу милдети ошол кездеги Хорезмдин жаш султанына буйрду. Дал ошол жаш султандын аркасында атасына мураска калган кыйроо алдындагы алсыз мамлекет, маңдайында болсо каардуу монгол ханы турду. Бул монгол ханы катардагы хандардан эмес, тескерисинче тарыхтагы эң коркунучтуу ысымдардын бири болгон Чыңгыз хан эле. Дал ушул өкүмдардын көңүлүн буруп, жеңилбес аталган монголдордун мийизин кайтарып, Чыңгыз ханды суктандырган талаа арыстаны Хорезмдин акыркы султаны Жалалыддин Мангуберди болчу. Жалалыддин атасы Алауиддин Мухаммедти эч бир жоортулда жалгыз калтырбаган атанын эр жүрөк уулу болчу. Ар бир согуш майданында көрсөткөн эрдиги, адамдык мыкты сапаттары аркылуу эл арасында жогорку сыйга ээ болду. 1216 жыл. Ханзада Жалалыддин болуп көрбөгөндөй эрктүү кадам жасады. Атасы Мухаммед монголдорго жеңилүү алдында турганда, оң канаттын кол башчысы болгон Жалалыддин чечкиндүү түрдө монголдорго каршы чабуулга өтүп, Чыңгыз хандын жоокерлерине жеңилүү ызасын тарттырды. Калк арасында ого өтөр баркы көтөрүлгөн ханзаданы баары мураскер катары көрүп, болочок султандай мамиле жасай башташты. Бирок Кыпчак уруусунан болгон чоң энеси Теркен айым өз уруусунан болгон небереси Узлах шахты мураскер кылуу аракетинде эле. Теркен айымдын таасири менен султан Алауиддин Мухаммед уулу Узлах шахты мураскер катары жарыялайт. Бирок монголдор өлкөгө тынчтык бербей, күндөн күнгө абал курчуй берди. Мындай ири душмандан өлкөнү жалгыз гана Жалалыддин сыяктуу тайманбас эрктүү жоокер коргой алмак. Бул чындыкты өлүм алдында турган султан Алауиддин Мухаммед абдан жакшы түшүнгөн. Ошентип 1220 жылы султан Алауиддин Мухаммед өлүмүнөн бир нече күн мурда уулу Жалалыддинди өзүнүн мураскери катары жарыялайт. Бирок бир туугандары бул чечимге ыраазы болгон жок. Атасы дүйнөдөн өтөрү менен бир туугандык сезимдер жалп өчүп, так үчүн болгон кандуу күрөш башталды. Бир туугандар Узлах шах менен Ак шах Жалалыддинди өлтүрүү үчүн тузак уюштурушат. Бирок Жалалыддиндин ишенимдүү адамдарынан бирөөсү билип калып, мураскер ханзадага кабар берет. Айласы кеткен ханзада колундагы 300 жоокерин алып Хоразанга чегинет. Бул учурда өлкөнү басып алуу ниетинде бек турган монголдор Хорезмге тынчтык берген жок. Бир туугандары Узлах шах менен Ак шах айласыз чегинүүгө мажбур болушту. Бирок жолдо монголдор менен күтүүсүз жерден жолугушат. Бири-бири менен болгон аяусуз бул кармашта эки ханзада тең өлөт. Эми Жалалыддиндин такка чыгуусуна тоскоолдук жок болчу. Ошентип, жаңы күч топтоо ниети менен Жалалыддин бир кезде өзү багындырган Газне жергесине келет. Күндөн күнгө күч алып бара жаткан жаш султан Чыңгыз хан үчүн олуттуу каршылык көрсөтүп турду. Султанды болсунча тезирээк биротоло тынчытууну каалаган монгол ханы жеңилбес аталган кол башчысы Шиги Кутукуну 30 000 жоокери менен Жалалыддинге каршы жөнөтөт. 1221 жыл. Шиги Кутукунун колу менен Жалалыддин Хорезмшахтын колу салгылаша баштайт. Согуштун биринчи күнү жеңиш Хорезмшах тарапта эле. Жеңилүү ызасын тарткан Шиги түн бир окумда куу амал ойлоп, Хорезмшахты психологиялык жактан басынтууга аракет кылат. Ал амал ушундай эле. Жалалыддин Хорезмшахка монголдорго кошумча кол келип кошулуп жаткандыгын жана анын аскерлеринин саны барган сайын көбөйүп жаткандыгын жеткизишет. Жанындагы кээ бирки кол башчылар Жалалыддинге артка чегинели деп сунуш кылат. Жалалыддин эч коркпостон кайра согушуш керектигин айтып, чегинүүдөн баш тартат. Таң атып, кол кайрадан бетме-бет келет. Монголдордун саны кечээгидей эле болчу. Эч көйгөн эмес эле. Көрсө,
Тимир окумда мусулмандарды коркутуу үчүн шиги кутугу, аттардын үстүнө чөптөн жасалган адамдардын сөлөкөтүн орнотуп, ага отторду байлап, монгол аскерлери тарапка бастырган эле. Бул кудум миңдеген аскерлер түндөсү монголдорго жардамга келе жаткандай көрүнгөн эле. Алдында канчалык куу душман турганына дагы бир жолу ынанат Жалалиддин Хорезм шах. Экинчи күнгү кандуу салгылашта Чыңгыз хан күтпөгөндөй жыйынтыкталды. Жеңиш кабарын күткөн ханга таптакыр тескери кабар келди. Парван салгылашуусу аталган бул кармашта Хорезм султаны Жалалиддин монгол аскерлеринин таш талканын чыгарган эле. Бул согуш монголдордун алгачкы жеңилүүсүн, болуп көрбөгөндөй жоготуусун тарых барактарына жазган кармаш болду. Бул салгылашта монголдор 15 миңдей аскерин жоготту. Салгылаштан кийин жеңилбес деп аталган Чыңгыз хандын колун жеңсе боло тургандыгын дүйнө жүзүнө Жалалиддин Мангуберди далилдеп берген эле. Ооба, өтмүштө нечелеген жеңилбес аталган душманголдор, кол башчылар жеңилип калгандыгын тарых барактары бизге байма-бай эскерип келет. Муну унутпоо керек. Чыңгыз хандын жеңилүү узасы аны Жалалиддинге каршы токтоосуз аттандырды. Жер жайнаган аскер хандын ызалуу өчү элди туш тарапка таратты. Айласы курган эл султанына керектүү колдоону көрсөтө алган жок. Душманга багынгандан көрө өлүмдү артык көргөн султан элин алып Индия тарапка көчө баштады. Бирок көздөгөн жерине жетип жетпей, артынан түшкөн монгол жоокерлер менен кармашууга мажбур болду. Жоокери аз, душманы болсо көп. Бирок Жалалиддин оңой менен багынбаган, өжөр, жоктон бар кылган чыныгы талаа арстаны болчу. Аз сандагы колу менен монголдорго ийгиликтүү туруштук берип, артка сүрүп келе жатты. Аскердин алы жетпесин түшүнгөн Чыңгыз хан дагы 10 миң жоокерди согуш талаасына жиберүүгө мажбур болду. Кармашка алыстан көз салган Чыңгыз хан: "Аттиң, менин да Жалалиддин сыяктуу уулум болсо кана" деп өкүнөт. Душманында суктандырган Жалалиддин канчалык күрөшпөсүн бул жолу жеңилүү ызасын тартты. Оор жоготуулар менен бирге өтө олуттуу чечим кабыл алуу алдында турду. Үй бүлөсү жанында. Алардын Жалалиддин менен бирге дарыяны кечип качуулары мүмкүн болбой калган. Туткунга түшүп калуулары толук мүмкүн эле. Чыңгыз хандын колуна түшкөндөрдүн тагдырын беш колдой билген Жалалиддин үй бүлөсүнө бул тагдырды ыраа көрө алган жок. Жакындарын канчалык жакшы көрсө да, баарын бирден дарыяга ыргыттырды. Өзү аз гана кол менен Индия тарапка өтүп, душмандан кутула алды. Максаты өз жанын калкалай качуу эмес эле. Үй бүлөсү менен кошо өзүн дарыяга таштай да албайт болчу. Себеби мекенин душмандын колуна таштап кетүүгө дити барган жок. Качуунун максаты жаңыдан күч топтоп, өз жерин кайтарып алуу эле. Индиядагы 3 жыл Жалалиддин үчүн жемиштүү болду. Айланасын кайрадан аскер курчап, жанданып келе жатты. Бирок мекенине жаңыдан күч топтоп келе жаткан Жалалиддинди бир тууганы Гияседдин Пиршах кылыч менен тосуп алды. Бир тууганын жана анын аскерин тып-тыйпыл кылган Жалалиддин кайрадан салтанаттуу азам менен Хорезмдин султаны жарыяланды. Бара-бара Иранды, Азербайжанды өз карамагына алган султан Күрдистанга каршы аттанмак. Алгач дипломатиялык жолду тандаса да сунушу кабыл кылынбай, акыр аягы кылыч менен багындырууга туура келди. Жалалиддиндин кулачы канчалык кенен жайылып, бийлиги бекемделсе да али негизги душманы болгон монголдордон кутула элек болчу. Монгол коркунучу кайрадан жакындап келе жаткан угаар менен султан болгон күчүн жыйнап дагы бир жолу монголдордун ташын талкан кылды. Бул кармаштардын биринде монголдор курган тузакка түшүп, бир топ аскеринен ажыраса да, ыкчамдык менен колун кайрадан топтой алды. Жалалиддиндин бул ийгиликтери мусулман дүйнөсүндө бакубатчылык менен кошо чоң кубаныч алып келди. 1225 жылдан баштап Жалалиддин Грузия жана Арменияны багындырды. Бир нече салгылашуудан кийин грузиндердин борбору Тбилиси шаарына кирген. Монголдордун бир күнү кайра келерин билген Жалалиддин душманга каршы бирге күрөшө турган шериктештерди чогултуп, бүткүл мусулман өлкөлөрүн бириктирүү максатын көздөдү. Шериктештикке биринчилерден болуп Анадолу Селчук султаны Алахиддин Кейкубат, көп өтпөй Аюбу мамлекети да кошулду. Бирок монголдор өлкөгө басып киргенде Жалалиддин бир да ислам өлкөсүнөн колдоо таба албай, кайрадан согуш талаасында жалгыз калат. Чыңгыз хандын өлүмүнөн кийин уулу Үгедейдин бийлиги астында болгон бул салгылашуу Жалалиддиндин пайдасына чечилген жок.
Бир топ жерин мүлкүн тарттырып ийген Хорезм шахы Азербайжанга чегинип Анадолу Селчук султаны Алааддин Кейкубатка дагы бир жолу сунуш катын жиберди. Оң жооп ала албаган Жалалиддин өлкөнүн ар кайсы бөлүгүнөн чыккан көтөрүлүштөрдү басып, Анадолу Селчук султаны менен салгылашууга өткөн. Акыры 1230 жылы 30 августта 3 күнгө созулган салгылашта алгач Жалалиддин үстөмдүк кылса да, акыры Селчуктарга жеңилүүгө мажбур болду. Негизги күчүнөн казынасынан тарттырган Жалалиддин артка чегинди. Жанында өтө аз сандагы жоокери болгон. Султан тоо арасында чатыр тигип түнөмөк болот. Уктап жаткан султанга белгисиз каракчы канжар сайып өлтүрөт. Айрым маалыматтарда Селчуктар жалдап атайын жиберген күрт тарабынан өлтүрүлгөндүгү айтылып келет. Өлүмүнөн кийин эл анын жоктугуна ишенишкен эмес. Балким ишенгилери келбегендир. Себеби чындыгында Жалалиддин Хорезмшах канча жыгылса ошончо жолу кайра күчүн жыйнап, жанын өлкөсүнүн бир уч топурагына арнап койгон жалпы ислам өлкөлөрүнүн теңдешсиз баатыры эле. Бир күнү Жалалиддин Хорезмшах согушка аттанып жаткан кезде вазирлер: "О Жалалиддин, бүгүн жеңишке жетесиң" дейт. Жалалиддин Хорезмшах болсо аларга тарыхта алтын тамгалар менен калган ушул жообун берет. Менин милдетим жеңиш эмес, согушуш. Жеңдириш же жеңилтиш Аллахтын милдети. Мен милдетимди аткарып, колдон келишинче мыкты согушам. Калганы Аллахтан. Бул улуу сыр менен Жалалиддин Хорезмшах көптөгөн ийгиликтерге жетет. Азыркы күндө да биз жаштар өз милдетибизди так аткарып, жыйынтыгын Аллахтан күткөн жашоо образына өтсөк, чындыгында көп ийгиликтерди багынтабыз. Учурда бул ислам баатыры тууралуу Түркия менен Өзбекстан биргеликте Тала Арстаны Жалалиддин аттуу сериал тартып көрсөтүлүп жатат. Сериал Тирилүү Эртугрул сериалынын жаратуучусу Мехмет Боздагдын командасы тарабынан тартылып жатат. Албетте, бул сериал жеке секторлордун демилгеси менен эле эмес, тескерисинче эки өлкөнүн башчыларынын демилгеси менен тартыла баштаган. Келечек муунга тарыхын эскерген ушул сыяктуу чыгармалар, долбоорлор биздин өлкөбүздө да жаралат деген тилегибиз албетте күндөн күнгө реалдуулукка айланаарына ишенебиз.